Assalamu alaikum. Ferma жеткенден пайдалуу кеп кеңештер. Мынакей туугандар, 4-чү жана 5-чү күнгө кошулуучу эко витамин жемдер. Кызылча, ашкабак, уйдун өпкөсү сууга бышырылган. Жумуртка, пияз, сабиз, острый кызыл калемпир, айран, болжому кызыл песок, мол мясорубкадан мына өтүп атат азыр. Сробканы өчүрүп турайын. Негизги айтып кетчү нерсе туугандар, мен жылын эле ушундай кылып берем, таштайм. Группада көп жылдан бери жүргөндөр билет. Анан бул ошо азыр айдан ай болуп күндөн эле жаңы кызыккандар группаларга, ар кайсы группалар кошулуп атпай кызыгышып, ошолорго тартып кетейин деген негизде бул кичине болсо дагы ошол кызыккан, хобби кылган адамдарга пайдасы тийсин деген максатта. Анан туугандар, эң негизги нерсени унутпайлы. Бул эко витамин жем беребизби, же 18 предмет жем берилеби, же 10 предмет жем берилеби, бардык нерсе Алладан туугандар. Биз Алла берген нематты туура колдонуп, адал мээнет менен ишти кыла берели, калган жагы бүт баары Алладан болот. Бизден, например, 18 предмет жем бергенибизден эмес, же мындай эко жем, витамин жем берип жумуртка алып атканыбыздан эмес. Ал жумурткалар берген ырыскы баары Алладан келет туугандар. Анан ошентип мен 18 предмет жем берип атам. Мен мындай кылып атам, ошонун негизинде 15 тооктон 15 жумуртка алып атам деп өзүбүз ишенип текебер болуп кетпейли туугандар. Мында 4-чү, 5-чи деп айтып атканын себеби өзүңөр билесиңер, мен 1 күндөн баштап 5 күнгө чейин такай берем мындай кошумча витамин жемдерди. Анан ошонун ичинде 15 күн дагы эс алат доктор. 15 күндөн кийин дагы 1 күндөн 5 күнгө чейин кайра повторно берилет ушул нерселер. Анан калган нерселери күнүмкү жеген жемдери ошол аралашма витамин жемдер. Иншаллах ушинтип эл кызматында эле болобуз, пайдалуу нерселерди айтып, чыгарып. Туугандар, анан эң негизгиси бул адамда кызыгуу деген нерсе болуш керек да. Ошонун негизинде анан ушундай аракеттер болот. Бул менин чисто хоббим да. Ошонун негизинде эч эрикпей, ушинтип балапан болобу же чоң тооктор болобу, мага прибыль алып келип атабы же прибыль алып келбей атабы, мен все равно ушул нерселерди берип кыла берем да. Потому что бул менин хобби, мен кызыккан нерселеримдин бири ушул канаттуулар. Көпчүлүгү айтып калат, сен ушул нерселерди билесиң, сен бул тоокторуңдан, бул канаттууларыңдан сенден прибыль түшөбү, булар пайда калабы деп. Пайда калса деле, калбаса деле мага все равно ушуну бере берем мен. Эң негизгиси элдерден жакшы мен жөнүндө дальнейший жакшы отзывдар калса болду. Анан бирөөлөргө дагы инкубационный жумуртка сатканда, алар дагы ошо балапандарды ачырганда жакшы результаттарды көрүп, жакшы балапандар алышкан болсо, мен жөнүндө жакшы маалыматта, жакшы сөздө болгон болсо, ошол мага жетишерлик болот да.